Аялдар тамактанууга, билим алууга жана ден соолукка эркектерге караганда көбүрөөк каражат салууга умтулушат. Ошондуктан аялдардын суга сууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жана аны көзөмөлдөөгө шарт түзүп берүү жакырчылыкты азайтууга оң таасирин тийгизмек. Аялдардын сууга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуунун натыйжасында алардын убакытты үнөмдөөгө, киреше алып келүү менен алектенүүгө, балдарына да жакшы кам көрүүгө жана социалдык жактан жигердүү болууга жол ачып берет. Эгерде аялдар өз чарбагы үчүн сугаруунун натыйжалуу ыкмаларынын бири тамчылатып сугаруу системасын колдоно баштаса, жашоо шарты бир кыйла жеңилдемек. Себеби бул азыраак күч аракетти талап кылат. Ал эми аялдар бош убактысын жалпысынан үй бүлөсүнө пайда алып келүүчү башка жумуштарга сарптай алышат. Мына ушундай көйгөйлөрдү эске алуу менен сууну акыйкаттуу пайдалануу бул туруктуу жамааттарды түзүүнүн негизи деген аталыштагы долбоор аткарылды. Долбоор аялдарды, жалгыз бой аялдарды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камтып, сууну акыйкат пайдаланууда чечим чыгарууга катышуусун, деги эле суга болгон жеткиликтүүлүгүн камсыздоого багытталган. Натыйжада Кыргызстандын Чүй, Баткен, Ош облустарындагы 7 пилоттук айыл өкмөттөрдөгү жашаган аялдардын сууга жеткиликтүүлүгү камсыздалды. Алардын суга сууну пайдалануудагы алган билим шыктарын Кыргызстандын башка аймактарындагы аялдарга жайылтыш үчүн сугаруунун натыйжалуу ыкмаларын колдонуу деген аталыштагы чакан видео тасманы сунуштайбыз. Бул ар түрлүү размерде болот. Параметри 5 литрден 300 литрге чейин сууну полевой условияда өткөзсө болот. Эң жеңил любой жерге барып туруп, машина өтө албай жүргөн көчкөн барып эле өткөзсө болот. Ошонусу эң жакшы пайдалуу.